Урматтуу мекендештер, мен Бапаева Гульсана Жунусовна 37 жылдык дарыгерлик тажрыйбамдын жүрүшүндө бир маанилүү чындыкка ынандым. Адамдын ден соолугу анын жашоосунун, үй бүлөсүнүн жана мамлекетинин негизги байлыгы. Акыркы жылдары жаштардын арасында да көп оорулар кездешип жатат. Бул коңгуроо биз ооруну күтпөстөн анын алдын алууга, туура тамактанууга, таза аба менен жашоого, спорт менен машыгууга жана профилактикага көңүл бурушубуз керек. Менин максатым ар бир жарандын саламаттыгына кам көргөн, элдин ден соолугун биринчи орунга койгон мамлекет түзүүгө көмөктөшүү. Ошондуктан мен жогорку кеңешке талапкерлигимди коюп жатам. Эгерде эл ишеним көрсөтүп, мен жогорку кеңештин депутаты болуп шайлансам, өлкөбүздүн медициналык тармагын өнүктүрүүгө, ден соолукка байланышкан мыйзамдарды иштеп чыгууга жана профилактикалык багыттагы программаларды мыйзамдын негизинде колдоого өз аракетимди жумшайм. Ошондой эле мен белгилеп кетким келет. Бүгүнкү бийлик элдин турмушуна, ден соолугуна жана улуттук баалуулуктарга өзгөчө көңүл буруп жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун элдик, башкача айтканда альтернативдүү медицинага көңүл буруп жатканы бул туура жол, элдин ден соолугун чыңдоого багытталган аракет. Мен да ушул саясатты колдоп, анын практикалык жүзөгө ашуусуна өз салымымды кошууга даярмын. Элибиздин келечеги биздин бүгүнкү тандообузда. Келгиле ден соолук үчүн, таза коом үчүн бирге бололу. Дени сак эл, дени сак мамлекет.